Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткирүүчү амалдардын катарын дагы толуктап кете турган болсок, бүгүнкү токтолуп кетүүчү темабыз бул сабырдуулук. Сабырдуу пендесин Аллах Таала жакшы көрөт. Аллах Таала ушундай болгон зат өзүнүн кээ-бирки пенделерин сүйөт. Кээ-бирки амалдарды жакшы көрөт. Кээ-бирки кулк мүнөздөрдү Аллах Таала жактырат. Аллах Таала өзүнүн буйруган буйруктарына моюн сунуп, өзүнө ибадат кылган пенделерин сүйөт. Жана ошондой эле Аллах Таала жиберген тагдырга, Аллах Таала жиберген бале кырсыктарга, сыноолорго сабырдуу болуп, мына ошону көтөрө билип, Аллах Тааланын тагдырына разы боло турган пенделерин дагы Аллах Таала жакшы көрөт. Жана Аллах Таала кайсы бир пендени жакшы көрө турган болсо, ал пендеси бул дүйнө жана акыретте эч качан кор болбойт. Кыямат күнүндө Аллах Таала буларга өзүнүн даярдап койгон улуу бейишин берет. Бейиштеги жыргалчылыктар менен аларды оройт. Аларга бейиштеги бардык рахаттарды Аллах Таала өзү тартуулайт. Ал эми бул дүйнөдө Аллах Таала мына ошол пенделер менен бирге болуп, алардын жашоосуна береке берип, аларды ар дайым колдоп коштоп, алар менен биргеликте болот. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул сабырдуулук тууралуу дагы келген кээ-бир аяттарга, хадистерге токтолуп өтө турган болсок, биринчи эле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Ал-Имран сүрөсүндө мындай дейт: "Валлаху юхиббус сабирин". Аллах Таала сабырдуу пенделерин жакшы көрөт дейт. Башка аятта Аллах Таала айтат: "Валладина сабару ибтига важхи раббихим". Роббусунун жүзүн каалап, Роббусунун ыраазычылыгын каалап, Аллах Тааладан соо үмүт кылып, бул диндин машакаттарына, диндеги ибадаттардын оорчулугуна сабыр кылгандар дейт. Вакомус сола, жана намаздарын тургузгандар, намаз окууда сабырдуу болгондор. Албетте намаздын өзүнүн бир кыйынчылык, машакаттары бар. Мына ошол машакаттарына карабастан сабырдуу болуп, Роббусунун ыраазычылыгын издеп, Аллах Таала үчүн намаз окугандар дейт. Ванфаку мимма разакунахум сирра ва аланiyya. Жана биз рызкы кылып берген нерселерди жашыруун дагы, жарыя кылып дагы, элдерге билдирип дагы, элдерге билдирбей дагы садака кылгандар дейт. Ва ядрауна бил хасанати сайят. Жана жамандыкка жакшылык менен жооп кайтарышкандар дейт. Эгерде аларга бирөө жамандык кыла турган болсо, бирөө ачуусун келтире турган болсо, бирөө ага зыян бере турган болсо, мына ошолорго кечиримдүү болгондор, ачуусун тутунгандар дейт. Башка бирөөлөргө жакшы гана жооп бергендер, таш менен урганды аш менен ургандар дейт. Улайка лахум уқубаддар. Мына ушуларга бейиш болот деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде сабырдуу пенделерине мына ушундай бейишти убада кылып атат. Андан кийин Аллах Таала аяттын улантысында бул кандай болгон бейиш? Мына ошол нерсени чечмелеп, жаннату адин дейт. Ал түгөлтүү болгон бейиш дейт. Ядхулунаха. Алар ошол бейишке киришет. Жана алар менен биргеликте ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Алардын бергеликте алардын аталары, алардын жубайлары, алардын төгөйлөрү, жана алардын урпактары, жана бардык солих кишилер бейиште биргеликте болушот дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, демек сабырдуулуктун акыбети бейиш болот экен. Бейиште өзүнүн ата бабалары менен, өзүнүн төгөйлөрү менен, өзүнүн жубайлары менен, өзүнүн бала чакасы менен мына ошол түгөлүктүү бейишке киришет экен. Жана бейиште вал малаикату ядхулуна алейхим мин кулли баб. Бейиштин ар бир эшигинен периштелер толуп киришип, саламун алейкум, силерге Аллах Тааланын тынчтыгы болсун, бима сабартум, теги дүйнөдө сабырдуулук менен ибадат кылганыңар үчүн дейт. Теги дүйнөдө, бул дүйнөдө сабырдуу болуп намаз окуганыңар үчүн.
сабырды болып, мал дүниеңерден зекеттерін бергеніңер үшін, жетім жесірлерге қайырымдылық қылғаныңар үшін, бейбечара мұқтаждарға жардам бергеніңер үшін, өз үй бүлөңөрдү баққаныңар үшін, туған ургуңа, ағаңа, инеңе, эжеңе, қарындашыңа мал мүлкүңдөн бөлүшүп, аларга жардам бергениңер үчүн мына ушинтип бүгүн силерге Аллах Тааладан салам болсун. Мына ушинтип бүгүн силер бейиште болосуңар деп, фәнияма укубаттар, бейиш кандай гана жыргал орун, кандай гана жакшы орун деп, мына ушундай ибадат кылууда, жана арам иштерде тыйылууда, жана адамдарга аралашкан кезде алар менен жакшы мамиле болуп, аларды урушуп кеткен кезде аларга кечиримдүү болуп, жакшы хук мүнөздө култанып, ушинтип сабырдуу болгондорго кыямат күнүндө мына ушундай бейиш болот деп сүйүнчүлүп атат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, сабырдуулук ибадатта болот. Сабырдуулук бул күнөө иштерде тыйылууда болот. Сабырдуулук бул башка келген кыйынчылыкты көтөрүп билүүдө болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Вабашширил мухбитин» дейт. Мухбитиндерди бейиш менен сүйүнчүлөгүн дейт. Аларга жакшы кабар айткын дейт. Ал эми мухбитиндер булар кимдер дегенде, Аллах Таала аяттын улантысында мына нерсени баяндап берет. Албетте, ислам дининде муслим деген бар. Бул ким шахадат келбесин айткан болсо, исламга кирген болсо, бул муслим болот, мусулман болот. Ал эми момун дегенде экинчи даражасы бар. Андан кийин мухсин дегенде даражалары бар. Андан кийин мунибин деген ушундай ислам дининде момундардын ушундай даражалары бар. Ошонун катарында мухбитиндер дегендер бар. Мухбитиндер кимдер дегенде Аллах Таала аятта баяндап, «Алладина ида зукираллаху важилат кулубухум». Алар эгерде Аллах Тааланы эстей турган болсо, Аллах Таала эскериле турган болсо, алардын жүрөгү Аллах Тааладан коркуп турушат дейт. Аллах Тааланы жакшы таанышат. Эгер Аллах деген сөз чыга турган болсо, Аллахтан коркуп, Аллахка болгон сүйүүсү күчөп, алардын жүрөктөрү титиреп турат дейт. Кайсы бир жерде бирөө айта турган болсо, Аллахтан корк, бул ишиңди ташта дей турган болсо, Аллахтан коркуп, мына ошол ичинен тыйыла тургандар дейт. «Вассабирина ала ма асабахум». Алардын башына жеткен мусибаттарга, сыноолорго сабыр кылуучулар. «Вал муқимус сала», жана намаздарын тургузуучулар. «Ва мимма разакнахум юнфикун», жана биз рызкы берген нерседен башка бирөөгө кайрымдуулук кылуучулар, садака кылуучулар, мына ушулар мухбитиндер дейт. Мына ушул мухбитиндерге бейиш болсун деп Аллах Таала өзү сүйүнчүлүп атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, сабырдуулук бул биринчи ибадатта болот. Намаз окууда өтө улуу сабырдуулук талап кылынат. Бир эле намаз эмес, башка кандай ибадаттын түрү болбосун, бул сабырдуулук талап кылынат. Инсан мына ошол нерсеге сабыр кылып, ибадат кыла турган болсо, Аллах Тааланын эң сүйүктүү пенделеринин катарына кошулат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Фа'будуху вастабир» дейт. Аллах Таалага сыйынып, жана сабырдуу болгон дейт. Аллах Таалага ибадат кыла турган болсоң, мына ошол ибадаттарды сабырдуу болуп аткаргының дейт. «Ва'мур ахлака бис-сала», өз үй бүлөңдү намазга буйругун, «Вастабир алейха», жана мына ошол нерсеге сабырдуу болгонуң дейт. Эгерде инсан сабырдуу болуп, намазына бекем боло турган болсо, сабырдуу болуп, зынадан тыйыла турган болсо, сабырдуу болуп арак ичиштен тыйыла турган болсо, сабырдуу болуп сигарет чегүүдөн алыстай турган болсо, сабырдуу болуп дагы мына ушундай бир арам жолдордон таштап, андан алыстай турган болсо, өзүнүн нафсысын, өзүнүн шахватын Аллах үчүн тыйып, арамдан сактана турган болсо, Аллах Таала мына ушундай сабырдуу пенделерин жакшы көрөт. Жана ошон эле дагы инсан өзүнүн башына келген кыйынчылык, сыноолорго сабыр кылыш керек. Эгерде бир инсан ооруп кала турган болсо, бир кыйынчылыкка кабылып кала турган болсо, мына ошол башына келген мусибат себептүү бул өлүмдү каалаган болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде «Ла ятаманна ахадукумул маут». Силердин бирөөңөр башына келген мусибат себептүү, оору себептүү ал өлүмдү каалабасын дейт. «Имма мухсинан фалаллаху яздadu». Эгер жакшы адам боло турган болсо, ал дагы көп, Аллах Таала өмүр бере турган болсо, дагы өмүрүн көп ибадатта өткөрүп, көп сооптурга жетишет дейт. «Имма мусиян», эгер жаман адам боло турган болсо, эгер күнөөкөр адам боло турган болсо дейт, фалаллаху ястатаб дейт. Ал ошол кылган күнөөлөрүнө истигфар айтып, адан тооба кылып, кайтуучулукка бир мүмкүнчүлүк берилет дейт. Ошон үчүн инсандын башына мусибат келе турган болсо, бир оору келе турган болсо, мына ошол себептүү бул өлүмдү каалаган болбойт. Же өзүн өлүмгө таштап салган болбойт. Же башына кыйынчылык келе турган болсо, бул ибадаттын баарын таштап,
инсан өзімен өзі болып кетіп қалғанында бұл шариғатымыз бұл нәрседен қайтарады. Баркене бізді башқа келген қиыншылықтарға шыдамды болып, көтерімді болып, сабырды болуға біздің шариғатымыз бұйырады. Әлбетте бұл сабырдылықтың ақыбеті бұл дүние және ақыретте өте зор болады. Бұл дүниеде инсан егерде арам іштен тыйыла тұрған болса, арақтан алыс болып тұрған болса, әлбетте үй бүле сақталып қалады. Жана башқа арғандай чоң оор күнәлерден сақталады. Мұны ошол арақты ішіп алып тұрып, жаман ішті қылып қойып, қанша деген адамдар азыр өкініште жүрішеді. Жана инсан өзін атысы келген кезде, адамдарға аралашқан кезде, біреуге мамиле кылган кезде дагы сабырды бола турган болсо, атысын баса биле турган болсо, бул адамдын дагы не, бул дүйнөсү жана акырети бактылуулук менен аяктайт. Жана башка инсан ушул ибадаттарды аткарууда сабырдуу боло турган болсо, албетте Аллах Таала Кур'ан Каримде сүйүнчүргөндөй, буларга бейиш гана болот. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.